Март айымдар майрамына карата Карагулжа райондук маданият үйүндө өнөр кесип тандабайт аттуу мекеме уюмдардын ортосундагы кароо сынак уюштурулду. Алгач салтанаттуу иш-чаранын башталышында расмий бийлик өкүлдөрү айымдарды жаз майрамы менен куттуктап, Карагулжа районунун социалдык өнүгүшүнө чоң салым кошкондугу үчүн аймактагы бир топ инсандарды ардак баракча жана төш белгилери менен сыйлады. Бүгүнкү күн мен үчүн кубанычтуу күн. Анткени мен рай администрациянын грамотасы менен сыйландым. Ошондой эле Кыргызстандын аялдар конгрессинин алтын медалы менен сыйландым. Ошон үчүн биздин жалпы Карагулжа элине, жерине кут төгүлүп турат. Анткени президентибиз Сооронбай Жээнбековду дагы ынтымакчылык менен шайлап отурабыз. Бардык элиме, жериме ынтымакчылык каалайм. Президентти тарбиялап өстүргөн сыйлыктан Карагулжа. Мекеме уюмдардын ортосундагы кароо сынакта 12 тапшырма боюнча өз мыктылыгын 2 команда көрсөттү. Ал Карагулжа райондук билим берүү тармагы жана маданият тармагындагы өнөр адамдардын ортосундагы таймаш. 2 команда ортосундагы жарыш кызуу жүрдү. Биз бүгүн канча күндөн бери даярданган даярдыгыбыздын жыйынтыгын бүгүн көрсөтүп атабыз. Билим берүү тармагындагы иштеген мугалимдер дагы азыр эми даярдыгыбыз азыр эми эл баалайт го. Жакшы эле болуп атат менимче азыр. Жакшы эле кетип атат. Ошол маданият тармагында ошол Капчыгай айыл өкмөтүнөн келдик. Ошол маданият үйүнүн директору кызмат кылам. Иштеген эмгек тажрыйбам ушу 16-17 жыл болду. Эмгек тармагында иштегениме мына айыл жеринде жакшылыкка иш-чара болуп атат. Мекемелер аралык конкурс жарыялап, бүгүн өтө чоң мелдеш болуп атат. 8 март аялдардын эл аралык майрамына карата маданият тармагы менен билим берүү тармагынын өнөр адамдарынын талантын көрүү үчүн зал толуу эл келди. Баары колдоп кубаттап көңүлдүү олтурду. Иш-чара Карагулжа райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан уюштурулду. Максат кесипкөй инсандардын арасындагы таланттууларды коомчулукка алып чыгуу, өнөр адамдарын колдоо болчу. 8 март аялдардын эл аралык күнүнө карата жалпы маданият тармагы менен ушул билим берүү тармагы беттешип, мен ойлойм жогорку деңгээлде өткөрө алдык бул иш-чараны. Анан иш-чаранын негизги максаты ушул катылып жаткан өнөрдү эл алдына чыгаруу, ошол өнөрдү элге тартуулоо болуп эсептелет. Бул иш-чара мындан ары дагы улантылат. Маданият тармагы 162 балл. Бул күнү уюштурулган өнөр кесип тандабайт аттуу мекеме уюмдар ортосундагы кароо сынактын жыйынтыгы да чыкты. Калыстардын чечими менен Карагулжадагы маданият кызматкерлеринен 8 балл жогору артыкчылыкка ээ болгон райондук билим берүү тармагы 1-орунду камсыздады. Эми жеңүүчү команда Карагулжа райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан уюштурулган гала концертке катыша алат. Өнөр кесип тандабайт аттуу мекеме уюмдардын ортосундагы кароо сынактын жеңүүчү командасына 100 000 сом өлчөмүндөгү сыйлык берилет. Адыл Акжул уулу, Айбек Үсөн, жаңылыктар Карагулжа району.